Бүгін Қырғызстан көз қарандысыздықтың 28 жылдығын белгілеп жатат. Бұл күні Қырғызстанның Булуң бурчунда эгемендүүлүк майрамы өтүүдө. Ар аймакта театрлаштырылган оюн-зоок өтүп, майрамдык концерттер, спорттук мелдештери өткөрүлүүдө. Эгемендик майрамын Ош шаарында жогорку деңгээлде белгилеп жатат. Жылда эгемендүүлүк майрамы Ош шаарынын Борбордук аянтында өткөрүлүп келген болсо, быйыл майрам өзгөчөлөнүп, Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу багында уюштурулду. Таластан келдик. Талас областынын казысы болом. Бүгүнкү ошол жалпы Кыргызстанды эгемендүүлүк майрамы менен куттуктайм, куттуу болсун. Бул эгемендүүлүктү, эркиндикти кыргыз эли эңсеп келген. Кыргыздын башына көптөгөн оор кырдаалдар түшкөн. Мына энди эгемендүүлүккө 28 жыл болуп атат. Бул кыргыз элиме жыргалчылык куттуу болсун. Эгемендүүлүктү сыймыктанабыз, Кыргызстаныбыз гүлдөп өссүн. Дайыма жакшылыктар болсун. Чоңдорубуздун бүт баарыңдан жакшылыктар тилейбиз. Şu жакшы иштер боласын. Бүгүнкү немебиздин ачылышында дагы чоң ийгиликтер болуп атат. Кудай өзү берип, эгемендүүлүгүбүз колго тийген жылда 28 жыл болду буйруса. Мына шаан, шөкөт, алыстан угулган музыка, жөн эле ушул адамдын илгерки чоң майрамдарда салтанат менен өтүп атпайбы ошто? Асманыбыз ачык болсун, тынчтык болсун, эли журтубуз эсен болсун, өткүндө өсө берсин Кыргызстаныбыз, ошубуз гүлдөгөн өсө берсин, неберелерибиз, балдарыбыз баары ушинтип жадырап, жайнап, майрамдап жүрө берели. Аябай жакшы толкундан сыймыктанып атабыз. Кыргызстанда тынчтык болсун, эч качан согуш болбосун, тополоң болбосун, ар дайым ушундай жерибиз өткүндөп, ушу падышаларыбыз бизге жакшы иштеп берсин. Ош шаарында эгемендүүлүктүн 28 жылдыгына карата Токтогул Сатылганов паркы толугу менен реконструкцияланып пайдаланууга берилди. Майрамдык салтанат аталган сейил бакта белгиленип, салтанатка биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарабашев, Ош шаардык кеңешинин төрагасы Жапарбек Орманов, өкмөттүн Оштогу өкүлү Озарбек Жылкыбаев, жогорку кеңештин бир канча депутаттары жана шаар тургундары катышты. Алгаш сөзгө чыккан мэр шаардыктарга шаар түзүү максатында эс алуучу жайларды оңдоону, жаңыдан курууну колго алгандыгын билдирди. Шаардыктарды жана шаарга келген меймандарды эгемендүүлүктүн 28 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жана элибизге бекем ден соолукту, бакубат жашоону, ынтымак, ырашкерликти, тынчтыкты, бекем достукту, бактылуу жашоону каалаймын. Биз бүгүн кубанычтуу кош майрамга күбө болуп, шаарыбыздын так ортосунда бир кылымдан ашык тарыхы бар ата бабаларыбыз түптөп берип кеткен сейил багыбызды толук оңдоп түзөөдөн өткөрүп, сиздер менен бирге элибизге майрамдык белек кылып тартуулоонун алдында турабыз. Сейил багыбыз заманбап эс алуу жайына айланып, ар бир жаран үчүн ыңгайлуу болуусуна толук дараметибизди жана аракетибизди жумшадык. Бул эс алуу багыбыздын түптөлүш тарыхына кайрылсак, бактын түштүк чыгыш тарабындагы башталышына 1918 жылы Кызыл аскер Владимир Голубевдин сөөгү коюлуп, ошол мезгилдеги шаар башчысы генерал-губернатордун жана комсомолдордун демилгеси менен бул бак шаардык маданий эс алуу багына айландырылган. Ал эми 1934 жылы паркка улуу демократ акыныбыз Токтогул Сатылгановдун ысымы ыйгарылып, 1969 жылы сейил бактын башкы кирүү жерине мына сиздер менен күбө болуп турган Токтогул Сатылгановдун айкели тургузулган. Бүгүн 50 жылдык тарыхы бар айкел да толук кайрадан оңдолуп, жаңыланды. Жыл мурун Кыргыз мамлекети кайрадан түптөлүп, Иш чара алкагында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов да кыргызстандыктарды эгемендүүлүк майрамы менен куттуктап, калың токой жашыл бак кайрадан оңдоп түзөөдөн өтүп, пайдаланууга берилгендигин кубаттады. Кыргыз элинин, Кыргыз Республикасынын негизги майрамы болгон эгемендүүлүк күнү менен Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун атынан, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Дүйшөкевич Абылгазиевдин, Кыргыз өкмөтүнүн атынан чын жүрөктөн куттуктап койгуга уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасы өзүнүн тарыхында 28 жылдык акыркы жаңы тарыхы деп айтсак болот. Бир топ окуяларды, бир топ иштерди, жакшы жашаандарды баштан өткөрдү десек болот.
Ошонун ичинде мына Ош шаарындагы, Ош областындагы четте турган жок. Бүгүнкү күндөгү мына шаардын көркү, бүгүнкү күндөгү мамлекеттеги, ошонун ичинде Ош областындагы жетишкендиктерди биз баса белгилеп айтсак болот. Мына бүгүнкү майрамда белгилеп айтчу нерсе Кыргыз Республикасынын, Кыргыз өкмөтүнүн программасына ылайык жерлерде, региондорду өнүктүрүүдө социалдык жана башка маданий маселелерди чечүү боюнча бир топ иштер аткарылып жатат. Ошонун ичинде мына бүгүнкү баарыбыз күбө болуп, кош майрам деп майрамда отурган Токтогул паркынын 100 жылдыгы, анан ошол парктын реконструкция болуп оңдолушуна мына күбө болуп турабыз. Кыргызстан 28 жыл өзүнүн эгемендүүлүгүндө башынан көптөгөн сыноолорду өткөздү. Мына ошонун бардыгын биздин аксакалдарыбыздын акылмандыгы, жаштарыбыздын жигердүү аракети жана көп улуттуу элдердин ортосундагы ынтымак менен жеңип келдик. Мамлекетти бутка туруп эгемендүүлүккө толук жетиш үчүн дагы ар кандай сыноолор болушу дагы мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлойт элем, мына азыркы убакта, мына акыркы убакта президент жүргүзгөн саясаты региондорду өнүктүрүү боюнча, элдердин турмушун жакшыртуу боюнча, мына Ош шаарында да акыркы убакта көптөгөн иштер болуп атканын көрүп атабыз. Социалдык маселелер, мектеп, бала бакча, таза суу маселелери чечилип атат. Ушунун баардыгы ушу элдин ынтымагы болуп турса, ортосунда мен ойлойм ушу ырыскы кеңири болуп, анан алдыга көп жылуу болот деп ойлойм, жылыш болот деп ойлойм. Ошон үчүн мен чакырып кетет элем, мына Ош шаарындагы байыркы элдердин бири, шаарыбыздын 3000 жылдан ашык тарыхы бар. Ушуга чейин дагы болуп келген ынтымакты сактап, дагы күчөтүп, ар бирибиз өлкө үчүн өзүбүз кичинекей болсо да салымыбызды койсок, ошол кичинекей салымдар биригип чоң жакшы иштер болуп, дагы алдыга жылууга чоң мүмкүнчүлүк болот. Расмий бөлүк бүткөн соң бардык коноктор, меймандар, шаардыктар жаңыдан оңдолуп бүткөн эс алуу бакты аралап, кыргыз колоритин чагылдырган жандуу музыка, ыр бийлерге күбө болушту. Бу эгемендүүлүк кыргыз элине жөн эле келе койгон жок. Бу кыргыз эли илгертен тарыхый мааниси бар эл. Бул эми эгемендүүлүктүн 28 жыл болгонуна, бул эми СССРдин курамынан чыгып, өз алдынча мамлекет болуп, өзүнүн мамлекеттик атрибуттары, флаг, герб, өзүнчө гимн, мынакей мамлекеттин атрибуту болгон ушуларга ээ болдук. Мына бүгүнкү күндө мамлекетибиз эгемендүү жашап атат, өзүнчө саясат жүргүзөт, өзүнүн экономикасы бар. Эли журтубуз ошол эгемендүү маанайда жакшылап жашап келатат. Токтогул Сатылганов атындагы сейилбак негизинен 9 аянттан турат. Карылар, балдар, жаштар жана ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп жасалган. Таман таштар төшөлүп, канализация, ирригация, түнкү жарыктандыруу системасы жолго коюлган. Фонтандар курулду, шаардын парктын ичинде жаңы тапан таштар курулуп, жарыктандыруу орнотулуп, ирригация маселеси баардыгы чечилди. Ошону бирге мына парктын ичине жаңыдан газондар эгилди, гүлдөр эгилип, эл үчүн шарттар түзүлүп, мына биздин шаар үчүн дагы бир жаңылык Токтогул паркы жаңыланып, эс алуу үчүн берилди десем жаңылышпаймын. Эми бул жерде этаптар айтып көрсөм, мына тендерге жарыяланып, брусчаткалар жаңыдан басылды. Көчөдөгү тротуарлары чоңойтулуп, кеңейтилип, ирригация системалары катотору жаңыдан басылды. Инсталляциялар жаңыдан башкадан курулду. Мына Токтогул паркынын жогору жак жагына Жибек жолу деп аталган Кыргызстандын тарыхын эске алып чагылдырган суу ичүүчү фонтан курулду. Дагы ушундай жакшы көп жаңылыктар болду. Салтанатка биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боранов, Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев баштаган жетекчилер тобу эс алуучу бакты аралай, ар бөлүктөгү концерттик бөлүккө күбө болушту.
дайыма тынчтык болсын, ынтымактылык болсын, чоң ийгиликтерге жетсин. Алла Таала мээримин төксүн. Жүзүбүздү нурлуу кылсын, кыргыз элинин жүзүн. Көкүрөгүн көктүү кылсын. Бардык мамлекеттердин ичинен бай, дасторкуну бай ынтымактылык берген мамлекет болсын. Чоң ийгиликтерге жетип жатабыз. Детсаттарды куруп жатат келечегибиз үчүн. Мектептер курулуп жатат, спорт аянттар курулуп жатат. Бардык ийгиликтерге жетип келе жатабыз, Кудай кааласа. Жээнбековдун немеси менен коррупциянын түп тамыры менен жок кылабыз деген үмүттөбүз. Коррупция жоголсун. Эч качан биздин Кыргызстандан сары чырмакка окшоп жүрбөй кетсин бардыгы. Союз убагынан бери каралбай калган паркты толугу менен оңдоп, эс алуучуларга шарт түзүлдү. Токтогул Сатылганов атындагы парктын аянты 9 гектарды түзөт. Оңдоо иштери жергиликтүү бюджеттин эсебинен жүргүзүлүп, жеке ишкерлерде колдоо көрсөткөн. Паркка 40тан ашуун камера ОБС тарабынан коюлуп, коопсуз жагы каралган. Оргумага аялдын айкели тургузулуп, таш менен Улуу Жибек жолунун көрүнүшү чагылдырылган. Бүгүнкү маанай аябай жакшы. Биздин эгемендүү кыргыз мамлекетибиз ушул 28 жылдык майрамын жакшы маанай менен ушул эли журтубузда ынтымакчылык болсун, биримдик болсун деп 30 кылымдык тарыхы бар Ош чергесинин так ортосунан орун алган Сулайман тоонун жака белинде жайгашкан Токтогул эс алуу паркында жакшы маанайда тосуп атабыз. Бүгүн жалпы кыргыз элине биринчиден майрамыңыздар кут болсун бар жоңдарга. Бул эгемендүүлүктүн 28 жыл толгонуна дагы мен миң мерте ыраазымын. Кыргызстандын жакшы күндөрүнө жакшы майрам, эл журтубуз туугандарыбыз тынч болсун. Майрамдык маанайыбыз эң жакшы. Мына мен Курманжандакка урпактары Жапалак Шайыр апалардын жетекчиси боломун. Бүгүн ошо өзүбүздүн премьер министрибизди жакшы маанайда тосойлу деп Шайыр апалар ушу ыр менен тосконду күтүп турабыз. Эс алуучу бакта өзгөчө кооз отургучтарда жасалган. Анда жаштар улуттук музыкалык аспаптарда комузда кол ойнотуп, кыякка күү салып, чөпөчор, ооз комуз чертешти. Алардын өнөрү менен келген коноктор таанышып чыкты. Кудай буйрса, майрамдык маанай аябай жакшы. Бүгүн биздин 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата Токтогул паркында улуттук паркыбыздын ачылышы болуп атат. Кудай буйрса, бул жерге мэриянын, өкмөттүн аябай сонун эмгеги сиңди. Элдин маанайы аябай жакшы. Биз дагы элден калбастан сүрөтчүлөр союзу, сүрөтчүлөр элге руханий азык берелик деп картиналар, сүрөттөрүбүздү алып чыгып, элге жакшы маанай тартуулап атабыз. Мастер-класстарды көрсөтүп атабыз. Кудай буйрса, эгемендүү майрамыбыз элибизге кут болсун, дайым тынчтык болсун. Эс алуучу бакта балдар үчүн оюн-зоо концерттик программаларда тартууланды. Анда биринчи вице-премьер министр, мэр, депутаттар балдардын маанайын көтөрүү максатында чогуу бийлешти. Конечно, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары да бар. Первый вице-премьер-министр Республики Кыргызстан. Мындай майрамдык концертке чет элден келген коноктор жана Кыргызстандын Талас Ысык-Көл облусунан Ошко ынтыбак кербенинин алкагында келген коноктор да катышты. Коноктор өзгөчө майрам болуп жаткандыгын айтышты. Ысык-Көл облусунан келдик. Биз өзүбүз негизи Ысык-Көл районунан болобуз. Мына бул жерде турган үчөөбүз мен Чолпон Ата шаарынан, Тамчы айылынан, анан айыл өкмөтүнөн кече учуп келдик. Ушул ынтымак кербени деп көчөдөн бери бүт Ош шаарын көрүп кыдырып. Мунака майрамдар майрамга улашсын. Мына эгемендүүлүгүбүзгө 28 жыл болгон болсо, ошумуз өзгөрүшүнө караң. Эң сонун табиаттуу, жакшы жер, Кудай ушунчалык каңалышуу жараткан. Ошондуктан мен кыргыз болуп жаралып, Кыргызстанда төрөлүп калганыма аябай сыймыктанам. Токтогул паркы абдан жакшы ачылыптыр. Мурдагыга салыштырмалуу абдан көрктүү, таза.
жакшы ыңгайлуу шарттар түзүлүптүр. Элим аман болсун, Кыргызстаныбыз тынч болсун, баардык элдер тесок болсун. Биз бүгүн Ош шаарында делегация менен Ысык Көл областынан келгенбиз. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушу Ош элин, Ош областынын элин бүгүнкү эгемендүүлүк майрамы менен чын жүрөгүмдөн Ысык Көл районунун элинин атынан куттуктаймын. Экинчиден, мына азыр туура суроо бердиң. Канча элдер мамлекети жок, гимни жок, туусу жок жүрөт. Ошондуктан бул биздин кыргыз элинин күчтүүсүн, биздин тарыхыбыздын күчтүүсүн, ошонун негизинде мынакей эгемендүүлүк майрамын 28 жылдыгын майрамдап атабыз. Биз Ош жергеси мына конокторду күтүп алдык. Талас жергесинен көлдөн келишип, булар менен маанайыбыз өтө жарык. Бул күнү ар улуттун өкүлдөрү өз каада салтын чагылдырган тамагаш жарманкесинде уюштурду. Чоң аянтчада казан аш бышырлап, даамдуу тамактар жеринен жасалды. Коноктор даам сызды, мейман достук көрсөтүлдү. Мына эски заманда мына кыргыз, түрктөр бардыгы мындай койлорду бүтүндөй биширип, чоң мындай бийлерге ушундай кылып тартат эле мурда. Мына бу эски кыргыз түрктөрүнүн мына кийимдери мына. Карагыла. Мына берде айтып атат. Биз ким? Эң байыркы Туран эли. Амири Түркистанбыз. Биз ким? Улуттардын эң улуусу жана эң байыркысы түрктүн баш муунубуз деп Амыр Темир көрөгөнү айткан. Эс алуучу бакта түнкү жарыктандыруу иштери аткарылып, ирригациялык лотоктор жаңыланган. Балдар үчүн жайкы сахна курулуп, ишкерлер тарабынан отургучтар орнотулуп берилген. Мындай жакшы жумуштар шаарда мындан ары да уланаарын шаар мэри билдирет. Өзүңүздөр күбө болуп жаткандай мына Токтогул ошол эс алуу борборуна 100 жыл болгон экен. Биз быйыл жергиликтүү бюджет эсебинен 40 миллионго жакын акча карап, ушу толук паркты кайрадан реконструкциялап жасадык. Бүгүн мына шаардыктар үчүн тапшырып атабыз да. Кудай буюрса буну дагы биз толук бүтүрдүк. Эми мындан ары ушу элге кайрылат элек, ушуну жакшы пайдаланса депчи. Мына шаарга келген коноктор да бир топ кубанып сүйүнүп атышат. Эми эң чоң жоопкерчилик буну туура пайдаланууда жатат да. Биз шаардык мэриянын бюджетинен бул ишти токтотпой, мына башка кичи микрорайондордо дагы ушундай эс алуу парктарын жасап атабыз. Соңку жылдары Ош шаары өнүгүү жолуна түшүп, ар кандай жаңы курулуштар, жаңы ачылыштар болуп, элдин алкоосуна алынып, мамлекет өнүгүп жаткандыгын биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов да белгилеп өттү. Чындап эле азыркы мына мен дайыма айтып жүрөм. Мындан бир 5-6 жыл мурунку убакытты карай турган болсок, элдин маселеси, проблемасы башка болчу. Бул социалдык объектилер, больницалар, мектептер, анан жолдор депчи. Азыр ошол маселелер көп жерлерде чечилип бүтүп, биз уже маданий курулуштарга өтө баштадык. Ошонун бир себеби мына бүгүнкү бул жерде ачылып аткан парк, кечеги Бишкектеги спорт комплекстер, анан кийин бизде мына Союздун убагында дагы дүркүрөп турган мектептерде, айыл мектептеринде спорт зал болгон эмес. Саналуу гана мектептерде болчу. Анан азыр мына жаңы курулуп аткан мектептерде бүт ошол баягы спорт залдары менен башка ушул керектүү ошондой курулуштары менен кошо курулуп, бүгүнкү күндүн талабына ылайыктуу болуп баратат да. Ошентип майрамдык шаң Ош шаарында уланууда. Жол катар шайыр апалар жандуу ырдап, музыкалык күй чертилди. Мындай көрүнүш көпчүлүктүн көңүлүн бурдуруп, жагымдуу маанай жаратты.